Bismillahirrahmanirrahim. Саламатсыздарбы, урматтуу Манас районунун тургундары. Кайрылуу, урматтуу жамаатыл муслимин. Мына азыр ар кандай телефон чалуулар болуп атат. Айт 6-июнда тиякта биякта деп ар кандай числолорду коюшуп атат. Бирок бул туура эмес. Ай жаңырары менен 10-күнү айт болот, Кудай кааласа. Мына айды biz şu 17 числолорда жаңырып калабы деп ниет кылып атабыз. Ошол ай жаңырары менен Азирети муфтийибиз патва берет, айттын 1-күнүн белгилейт. Ошондуктан ага шашпай туруңуздар. Мына ушул айтка карата элге бир кайрылуу жасап койсок, жалпы мына Манас району боюнча бир 7-8 айылдарда ушул күнгө чейин ушул айт күндөрүнүн бир чоңураак шан шөкөт менен өткөрүүнү bir tajribaga algan ayıllarımız var. Mına Üçkorgon ayılı, May ayılı, Balasarı, Kızıl Yıldız, jana başka ayıllarda. Mına uşul Mayram günü jaş baldarga bir beker marojni jegizip, oyun tamaşa kılıp, batuttar tigip, bizim baldarыбыз жаңы жылды эле күтүп отурбастан ушул айтты да bir күтө тургандай, зарыгып күтө тургандай кылып, айт күнүндөгү bir майрамдай кылып өткөрүүнү адатка айландырсак. Ошондуктан мен жалпы районубуздун тургундарына, жаштарына кайрылып кетер элем. Ошол келе жаткан айтта ар бир айылда bir шан шөкөттү бала чакага bir оюн зооктор өткөрүп берүүнү колго алсак. Өткөрүп жыл сайын бул салтка айланып калат эле. Bir ушундай bir кичинекей мектеп окуучуларын чакырып, bir шан шөкөт өткөрүп берсек, чоң bir пайдалуу иш болот эле. Андан тышкары, Кудай кааласа мына Курбан айты келатат. Курбан айтта дагы чогулуп, курбандыктар кылып, жетим жесирлер бар, бейбечаралар бар, ошолордун ал акыбалын ойлоп, районубузда 21 тоголок жетимдерибиз бар. Аларга дагы мындай bir эт белекке берип, эт тартуулап дегендей bir жакшы bir иш-чараларды өткөрүп койсок деген ниетибиз бар. Алла Таала баарыңыздардын ишиңиздерге ийгилик берсин, өмүрүңүздөргө береке берсин, тапканыңыздарга береке берсин. Келе жаткан айттарды мындай уюшкандыкта жакшынакай кылып өткөрүп алышты. Алла Таала баардыгыбызга насип этсин. Ва ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.